Сиздин үйүңүздөн ошол банк заты табылды деген кабар таратышып атат. Анан бул канчалык чындыгы бар? Кандай бул эмне болду эле? Чын эле сакталды эле бул жайга? Бул нерсе негизи бул деги менин оюмда эч бир минуттасын да түшүмө кире турган эмес. Ошо андай менин ишим да жок мен. Жалаң эле тиричилик менен дыйканчылык башка. Монтип карап турсаң, мына ушул үйдү көрүп турасыңар. Бул жерде 10-15 деген устройка иштеп атты да могу жерге. Кечөөндүсү немелерим, паровойщиктерин бүтүрүп кетишти. Могу жерде кечөөнү эртең менен эле касып кеткен. Мен алар кеткенде мен тоого кетсем, тоодон келсем уже ызы чуу болуп атыр, бери поставить эткен. Мына айнектерим баары ачык, бул эшиктерим баары ачык. Билбейм кимдин аркасынан буну жазып атат, кимдер жазып атат, мен түшүнө албай жатырмын да. Ушу жогору жакта үйүңөргө тинтүүгө маалымат берилди бизге. Ошол жакты карашыбыз керек. Жүргүлө ачкычыңарды алып бизге ачып бергиле деди. Анан мен уулумду ээрчитип алып эле макул деп келип, терден санкциясын сурасак, анысын берди эле, числосу туура эмес экен. Көрүп эле эмнеге числосу мындай замазка менен басып туруп оңдоп койгонсуңар десем, эже бул тияктан бизге ушундай берилди деп ушинтип койду. Анан мен деле эч нерсе ойлобой эле ачып берейин деп, бирок жолдошум келсин десем, ага карабастан жок, биз карай беребиз азыр деп болбой коюшту. Анан берден коло кошуналарды чакыралы, анда күбө катары десек, коло кошуналар да үйлөрүндө жок экен, бирөөсүн чакырдым. Ошо менен айыл өкмөтү менен келишти дагы. Биздин макулдугубузга карабай кирип ачып бериңиз деди, ачып бердим. Тинтишип киргенде эле ошол оң жагына кайрылышып эле ошол комнатадан эле ачышып эле мына дешип баарын даярдап коюшкан да өздөрү. Анан балам экөөбүз эмне мындай силер өзүңөр неметип атасыңар, баарын жазып алып туруп анан келип атасыңар деп ушул жерден кажылдашып, биз протоколго кол койбойбуз дедик. Алар өздөрү эле ушул жерден толтура башташты. Мен айттым, Малик келмейинче мен эч кандай неме кыла албайм силерге. Бул жерден алып да чыкпайсыңар десем, ага карабастан жулкунушуп алып эле, мешокко салышып алып эле жулкунуп алып чыгып кетишти аны. Биздин өндүрүшүбүздөгү козголгон кылмыш иши боюнча катыштыгы болушу мүмкүн деген шектелген адамдын үйүнө тинтүү жүргүзүлгөн. Көрсөтүлгөн адам Кара Бура районунун Көксай айылынын тургуну Турсункулов Абдымалик Акматович. Анын айылдын четинде жаңы конушта, жаңы курулуп жаткан турак жайына тинтүү жүргүзгөн учурда өзүнүн үйүндө жок болгондуктан анын аялы келип эшигин кулпун ачып, үйүн токтом менен таанышкандан киргизген. Үйүнө кирген учурда үйгө кире бериштеги эле сол жак бетте биринчи бөлмөдө курулуш материалдарынын арасынан каптар алынган. Каптардын ичин ачканда бирөөсүндө атайын скотчтолуп жазылган 2 даана пакет, бирөөсүндө көк түстөгү полиэтилен пакеттерден 3 даана чыккан. Көрсөтүлгөн пакеттер ошол жерден айыл өкмөтүнүн адамдарын калыс кылып катыштырып, ошолордун катышуусунда печатталып алынган. Көрсөтүлгөн заттар Талас ОИБ'нин эксперттер бөлүмүнө тапшырылып, эксперттин корутундусуна ылайык жалпы салмагы 7 килограмм 700 граммды түзгөн марихуана баңгизлик заттар экени аныкталган. Бул боюнча кандай чаралар көрүлүп атат азыр? Азыр бул боюнча мурдагы козголгон кылмыш ишинин ичинде тергөө амалдары жана оперативдик ыкчам иштери, иликтөө иштери жүргүзүлүп жатат.